Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Мен Гүлгакы Мамасалиева Интербилим борборунда, Ош шаарында Интербилим борборунда жетекчи болуп иштейм. Тилекке каршы бул жыйынга тегерек столго катыша албай калганым үчүн кечирим сурайм. Интербилим коомдук уюму 20 жылдан бери жарандардын турак жайга болгон укугун коргойт. Ошону менен бирге 2013 жылы жабыркаган июнь окуясында жабыркаган 1700 турак жайды калыбына келтирүүдө катышкан. Ал убакта мамлекеттик дирекция иш алып барган болчу. Ошо мамлекеттик дирекциянын ишмердүүлүгү боюнча мониторинг жүргүзүү иштерин аткарганбыз. Азыр эми Баткен боюнча айта кетсек, биз Баткенде 15 майдан бери юридикалык кызмат көрсөтүп жүрөбүз. Жарандардын укугун коргоо боюнча жана алардын өзүлөрүнүн кандай укуктары бар, ошолор боюнча консультация эле бербей, ошол маалыматтарды өз убагында жеткизип, анан кийин тиешелүү органдарга кандай кайрылуу жасаса болот деген маалыматтарды берип жүрөбүз. Азыркы керектөөлөрдү айтып өтсөк, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун 5 майдагы жарлыгынын негизинде чек ара айылдарын калыбына келтирүү программасы түзүлүш керек эле. Бирок тилекке каршы ошо 1 ай өттү, ал программа түзүлө элек. Биз президенттин Баткендеги атайын өкүлүнө 1-июнда кайрылуу жасаганбыз ошол программаны алуу боюнча. Бирок 1 ай өттү, ал программа жарыя болгон да жок. Биз өзүбүздүн катыбызга жооп таба албадык. Ал керектөө жарандарга эмнеге керек? Ал программа жарандарга эмне кереги бар? Жарандар билиш керек, этабы менен кандай жардамдар аларга көрсөтүлөт. Негизинен ошол программанын алкагында, анан ошол программада көрсөтүлгөн иш-аракеттер кайсы каржы булагынан сарпталат деген жоопторду алып көрүшүбүз керек. Алар өзүлөрү да көрүш керек, жана ошол коомдук уюмдар, жардам берип аткан коомдук уюмдар дагы түшүндүрүш үчүн аны окуп билип алышыбыз керек. Жарлыктын негизинде жарандарды калыбына келтирүү иш-аракеттер боюнча толук маалымат таратылыш керек. Ошону менен бирге азыр МЧС түзгөн зыяндын комиссиясынын мүчөлүгүнө жарандар тартылбай калган, же болбосо коомдук уюмдар кеңири тартылбай калган. Мисалга 2010 жылы зыянды өлчөө комиссиясына биз коомдук уюмдар кеңири катышып, анан ошол зыяндын өлчөмүн чыгарган сумманы элдерге таратып бергенбиз, жана элдерге түшүндүрүп бергенбиз да, кандай порядок менен же болбосо кандай эрежелер менен ал суммалар чыгарылган. Зыяндын өлчөмү кантип эсептелген түшүндүрмө бергенбиз. Азыр эми ошол зыянды эсептөө немеси дагы, формуласы дагы жарыяга чыккан жок. Аны көрө албай атабыз, жана ошол комиссиянын ичиндеги жарандардын өкүлчүлүгү жок болгон үчүн аны да сурап ала албай атабыз. Ал курулуп жаткан ал зыяндын өлчөмүн жаран билүүгө укуктуу, ал мыйзам менен кепилденип берилген. Ар бир жаран өзүнүн зыян өлчөм суммасын билиш керек. Эмнеге дегенде анын ичине үйдүн зыянын өлчөмү эле эмес, ошол мал жоготуу боюнча жана ошол үй тиричилик оокатты жоготуу боюнча дагы кирген да. Мисалга ошол диван, же болбосо ошол холодильник, толук үй тиричиликтин ичиндеги имуществону айтсак болот. Эми ошону МОЗдордон суранат элек, жана МОЗдордон ошол жергиликтүү депутаттардан ошол көзөмөл кылып МЧСтен ошол бааларды алып жарандарга таркатып коюңуздар деп сураныч жолдойт элек. Биз өзүбүз дагы запрос кылганбыз МЧСке. Азыр элек боюнча алдык запроско жооп, Баткен боюнча ала элекпиз. Курулуп жаткан жаңы үйлөр боюнча дагы маалымат жарандарга толугу менен жетпейт. Неге дегенде азыр жаңы үйлөр ошол Максат айылында гана 1-2 үйдүн каркастары тургузулду. Бирок ага карабастан 20% жарандардын фундаменттери дагы коюлуп бүтө элек. Бул деген ошол июль-август иштери үйлөр толугу менен бүтөбү деген коркунуч туулуп жатат. Ошону менен бирге жарандардан көп суроолор түшүп атат. Мисалга айтсак, ошол канализацияны кайсы эсептен ким курат, ошол үйлөргө туташылган канализацияларды, же болбосо ошол кышында от жакса болобу ал үйдүн ичинде, кандай экологиялык
коопсуздуктар каралган бул үйлөр боюнча, то есть бул үйлөр жаңы болгон үчүн Кыргызстандын СНИПине ал үйлөр боюнча техникалык талаптар жазылган эмес экен. Деги эле Кыргызстандын СНИПинде ал нерсе андай үйлөр жок экен. Анан дагы ошол жанагы өрткө жана окторго туруштук береби деген суроолор дагы түшүп атат. Бул түшүндүрмөлөрдү мен ойлойм ошол архитектура кеңири бериш керек эле. Биз архитектурага 8-июнда кат жолдогондо тилекке каршы архитектура мындай деп жооп берди: бизде долбоор жок, жана сертификат качества дагы жок. Курулуп жаткан үйлөр боюнча аны ошол госрегистрден талап сурап алабыз дейт. Бирок Гостройдо дагы ал нерселер жок экен. Бул деген мыйзамды одоно бузуу деп эсептелинет. Эмнеге дегенде ошол жарандарга курулуп жаткан үйлөр кепилдениш керек. Жергиликтүү бийлик тараптан жана жергиликтүү мыйзамдар менен корголуш керек. То есть эртең бүрсүгүнү бул үйлөр урап кетсе, ким жоопкерчиликти алат деген суроо болуп атат да. Анан мыйзам бузуулар биз тараптан күнүгө эле бузулуп жатканы байкалып жатат. Мисалга ошол подрядчик 10 күн мурун Максат айылында 15ке жакын жарандардан биз курулуп жаткан үйлөргө дооматыбыз жок деген кол койдуруп алган. Үйлөр бүтө эле келе, үйлөргө жашай эле келе жарандарга таасир көрсөтүп ошондой кол койдуруп алган. Бул деген мыйзам бузуу болуп эсептелет. Ошол жергиликтүү мосттардын жана депутаттардын ошол көңүлүңүздөрдү буруп көзөмөлгө алып койсуңуздар деген сураныч менен кайрылабыз. Үй документтер боюнча дагы суроо керектөөлөр бар. Үй документтер боюнча 40%ке жакын документтер күйүп кеткен. Аны Госрегистр архитектура калыбына келтиребиз деп, бирок биз жарандардан сурасак калыбына келтириле элек деп айтып атышат. Ошону да тездетишибиз керек. Ошону менен бирге 11 жарандын документтери, жерге жана үйгө болгон документтер буга чейин эле жок болчу. То есть эгерде жок болсо, анда азыркы куруп аткан үйлөр дагы мыйзамсыз болуп эсептелет да. Тез аранын ичинде ошол 11 жарандын жерге болгон укугун тастыктоочу, аныктоочу документтерин бийлик калыбына келтирип бериш керек. Эми биз өзүбүздүн юристтер дагы консультация берип атышат. Ал боюнча процедуралар жүрүп жатат. Эми ошону менен бирге бизде азыркы учурда 70 эмне катталды. Азыркы учурда 70 үйлөрдүн көлөмү салынып жаткан үйлөрдөн ашат. Мисалга азыр салынып жаткан үйлөр 123 квадратный метр эле болуп атпайбы? 70ке жакын үйлөрдүн квадраты ашат да. Кээ бирлердики 250, кээ бирлердики 230, кээ бирлердики 150 болуп калып атат да. Мамлекет мыйзамдын алкагында, мыйзамдын талабына карасак, бийлик ошо мамлекет толугу менен компенсациялар төлөп бериш керек. То есть эгерде азыркы үйлөрдү квадратный метри жетпесе, мурунку күйүп кеткен үйлөрдүн айырмасын мамлекет жергиликтүү мамлекеттик бюджеттен камсыздап компенсациясын толук төлөп бериш керек. Аны биз коомдук уюмдар көзөмөл кылып, ошол жарандардын укугун коргоп, компенсациялар төлөп бергенин дагы катуу турушубуз керек. То есть мына үй курулганы менен жарандардын проблемасы бүтөт дегенден алыспыз. Бул жарандардын укугун коргоо жана ошол муктаждыктарын толуктоо 1 жыл бою жүрөт болуш керек. Ошону менен бирге ошол границада жашагандар көпчүлүгү эле ошол зымтоосуну суранып атышкан. Зымтоосу бул ошол чек аралар, ошо Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы чек араларда зымтоосу биринчи талаптардан болот. Өзүңүздөр билгендей, мен дагы ошол Тажикстандын пограничниктер менен мыйзамсыз кармап кеткен учуру дагы ошол белгилери жоктун азабынан болуп келет. Бул азап эгерде тез арада мамлекет колуна албаса улана берет деген жыйынтык бар. Бизден болгон сунуш, демек жабыркагандардын биринчи ошол жабыркагандардын өкүлдөрүн райондогу комиссиялардын отурумуна кеңири тартуу. Азыр комиссия, зыянды аныктоочу комиссия өз ишмердүүлүгүн бүткөнү менен зыянды толук төлөп берүүсүн көзөмөл кылат ал комиссия. Демек жергиликтүү коомдук уюмдарды жана жарандардын өкүлчүлүктөрүн ошол комиссияга киргизүүнү суранабыз. Ошону менен бирге өкмөттөгү мамлекеттик комиссияга коомдук уюмдардын өкүлчүлүктөрүн коштуруу талабын коебуз. Анан жарандардын турак жайга болгон укугун коргоо иретинде бийлик менен тыгыз иш алып барууну камсыз кылып берүү, өзгөчө башка улуттун өкүлдөрүнө, майыптарга жана жалгыз бой аялдарга көңүл бурууну суранабыз. Азыр биздин статистика боюнча жалгыз бой аялдар, ошол күйөөлөрү миграцияда жүргөн жалгыз бой аялдардын саны 138-ден
43 үй бүлө болуп эсептелинет. Интербилим борбору будан сырткары кайсы иш менен алек болот деген суроого жооп берсек, биз ошол турак жайга болгон укуктарын камсыз кылабыз. Жарандардын 138 үй бүлөлөрүн ошол менен бирге ошол документтерди үйгө жерге болгон документтерди калыбына келтирүү боюнча юридикалык консультация жана юридикалык сопровождение жасаганга аракет кылабыз. Азыр биз дагы ошол жардам берүүгө акчаларды издеп жүрөбүз. Ошону менен бирге биз ошол жанагы Баткендеги приграничный территорияда жайгашкан жабыркаган айылдарды калыбына келтирүү программасын толугу менен көзөмөл кылганга аракет кылабыз. Жанагы счетко түшкөн акчалар боюнча дагы кандай маалыматты алсак таратканга аракет кылабыз. Ошону менен бирге биз ошол жергиликтүү коомдук уюмдар жана жергиликтүү ошол мостор депутаттар болуп координационный орган түзүп бирге иштесек жакшы болот эле. Азыр биз ИФТИАга сураныш жолдогонбуз, ошол координацияны колго алып силер коюп берсеңер деп. Анда эмесе менде болгон сунуш ушул. Интербилим тараптан болгон иш аракеттер боюнча кыскача маалыматты бердим деп ойлойм. Сурооңуздар болсо айтсаңыздар, анан биздин өкүл же болбосо ошол кийинчерээк телефон аркылуу жооп бергенге аракет кылабыз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.